Акча адамды бузат дешет. Чынында акча адамды бузбайт, акча адамдын ички дүйнөсүн күзгү катары көрсөтүп коет. Акча бул күзгү адамдын ичиндегисин андан бетер күчөтүп көрсөтөт. Жана бул катализатор, күчөткүч. Адамдын ичинде эмне бар болсо, ошонун баарын күчөтөт. Мисалы, адам чоң акча тапкыча менменсинген, текебер, колунан жакшылык бирөөгө келбеген, дайым бирөөлөргө зыянын тийгизген, бирөөлөрдүн кыжырын келтирчү, бирөөнүн жинин келтирчү адам болчу болсо, жана башкаларга зыян келтирип, башкалардын турмушун бузуп жүргөн адам болчу болсо, чоң акча тапканда ал адамда ошончолук көп ошол иштерди ишке ашырууга, ошол ой ниеттерин, адаттарын ишке ашырууга шанс, мүмкүнчүлүк көбөйөт. Жана ал башкаларга зыян келтирип, башкалардын жашоосун тозок кылганы андан бетер аракет кылышат жана колунан келе баштайт. Тескерисинче, чоң акча тапкыча ал адамдын жөнөкөй болуп, башкаларга жакшы мамиле кылып, башкаларга жакшылык жасап жүргөн, же болбосо бир илимге чоң салымын кошкон, кандай бир чыгармачыл адамдарга жардам берип жүргөн адам болсо, анын колуна чоң акча тийген сайын ошончолук көп башка адамдарга дагы жакшылыктарды каалап, жакшылыктарга, ийгиликтерге жеткенге ошончолук көп жардамы тиет. Андыктан акча бул күзгү жана күчөткүч, катализатор. А сиз бул боюнча эмне деп ойлойсуз? Ой пикириңизди жазыңыз.